Ошентип Хажар Ибрахимдин үйүнө барып, Саранын кызматчысы болуп алар менен чогуу калды. Хажар алар менен чогуу жашап, Ибрахимге аял болуп, андан Исмаил деген бир балалуу болоорун билбейт болчу. Адам баласы ушундай. Азыр эмне болуп кетээрин, өзүнүн келечегин билбейт. Аллах анын маңдайына эмне жазып койгонун билбейт. Ушул себептен Аллах Таала Куранда Аллах билүүчү, силер билбейсиңер деп таамай айткан. О Хажар, Хожейге Саранын колунда кызмат кылып, кыйналган жоксуңбу? Аллах сени акыйкатка баштасын. Хажар болсо, кожейке Сараны анын жакшы адеп ахлагы жана дайыма пайгамбардын күйөөсүнүн жанында болгону үчүн жакшы көрүп калдым. Алар фараондон жакшы деп жооп берди. Оба, алар аябай жакшы адамдар. Сенин ууруң белгилүү, бийик даражалуу болгондой эле Аллахтын пайгамбарлары да бул ааламдын урматтуулары жана анын берекеси. О Аллах, о Аллах, о Раббим, уулума шифа бер. О ардайым тирүү жана эч качан өлбөс. Биз сага ыйман келтирдик жана Ибрахимдин үммөтүнө ээричидик. Оğlum yukağa mehrimini dökkün. Sen özün mehrimdesin, o Rabbim. Yuka. Sen sakaydın mı balam? Allah'ım sana şifasını verdi ve çırağım. Yuka. Allah'a şükür. O apa. Ummi. Эми биз Ибрахимдин дааватын бардык жерге жеткизишибиз керек. Элдерге даават кылып, аларга таухид акыйдасын жана динин үйрөтөбүз. Сага мунун баарына ким уруксат берет, Юха? وكيف كان تعامل السيدة سارة مع السيدة هاجر وكيف تم الزواج؟ هل دبت الغيرة بينهما؟ وإن كان الأمر كذلك كيف تعامل سيدنا إبراهيم مع هذا الموقف؟ Фараон Ибрахимдин Мисирде экенине кубанып, аны сыйлап, жакшы мамиле жасай баштаганда, Ибрахим Мисирден да хижрат кылып, көчүп кетүүнү чечти. Ибрахим, эмнеге Мисирде биз менен чогуу жашагың келбей жатат? Мен билем, сен Мисирде 5 жыл жашадың. Ушул аралыкта сенин артыңдан аз эле адамдар ээрчиптир. Ибрахим алейхиссалам болсо, мен Аллахтын жолунда көчүп конуп, хижрат кылып жүрөм деди. О Ибрахим, Мисир силерге өз эшиктерин ачты го. Эмнеге аны таштап кетип жатасыңар? Мен дагы сени кабыл алып жатам. Болгон жокмун. Биз менен жашай бер, о Ибрахим. Мен сага китебимди, мөөрүмдү өткөрүп берем. Малым дагы, күңдөрүм дагы жана бийлигим да сеники болот. Ибрахим Мисирден көчүп кетүү оюнан кайткан жок. Кухан сага каршы согуш жатканын да билем, о Ибрахим. Мен Мисирде көп жакшылык көрдүм. Бирок мен Аллах жолунда хижрат кылышым керек, деди Ибрахим. Сен бизге шерик болсоң, урматтуу болор элек, о Ибрахим. Мисир сенин жериң болмок. Качан кааласаң кетесиң, качан каалаганда келесиң. Анан
Ибрахим агасынын баласы Лут менен жолукту. Коому бузук экенин, жана ал коому менен согушкусу келип жүргөнүн, бирок Аллахтан сабыр сурап калып калганын айтты. Анан Лутка ааламдардын Роббисинен пайгамбарчылык тапшырмасы келгенде, Ибрахим Лутка Садуд коомуна барууну буйурду. Бирок өзү болсо Байтул Мақдис жерине кетти. Ибрахим аялы Сара жана Саранын кызматчысы Хажар менен тоого Аллахка сыйынуу үчүн чыгышты. Хажар кожейкеси Сараны аябай жакшы көргөндүктөн кайда барбасын аны менен чогуу барчу. Ибрахим Лутту Садутка жибергенден кийин жалгыздап калган болчу. Ошон үчүн ал Аллахка мага Салих, өзүңө баш ийген перзенттерди бер деп дуа кылды. Сара болсо күйөөсү Ибрахимдин дуасын угуп калды. Укту да кайгырып, капаланып калды. Ал Ибрахимге перзент төрөп бере элек болчу. Сара кызматчысы менен бул жөнүндө сүйлөштү. Сара айтты: менин жашым 50дөн ашып калды. Каарлык жашка келип калдым. Ибрахимдин мага Салих перзент бер деп дуа кылганын угуп калдым. Эми эмне кылам? Күйөөм Аллахтын халили. Өзүн бактылуу сезиш үчүн эмне кылышым керек деди. Билбейм. Бул деген Аллахтын сыноосу да. Азирети Сара: Аллах менин жүрөгүмө бир ой салып жатат деди. Эмне болгон ой, кожойкем? Ибрахим: балалуу болуш үчүн Хажарга үйлөнүш керек деди Сара. А эмне себептен Хажарга, о менин кожойкем? Сара: Хажар Аллахка чын ыкластан ибадат кылат жана намаздары толук. Аялдардын арасында Хажардан өткөнү жок. Ажы эмес, Аллах Таала Ибрахимге андан Салих бала насип кылса деп жооп берди. Ибрахим туруп алып, Аллахтын жараткан нерселерине көз салып жатты. Анан Аллахтан: Роббим, сен өлүктөрдү кантип тирилтесиң, көрсөтчү деп сурады. Анан асмандан Жебриил периште түшүп, Ибрахимге: Аллах Таала сени Аллахка ишенбейби деп сурап жатат деди. Ибрахим: албетте Аллахка ишенем, бирок жүрөгүм тынч алуус үчүн гана сурап жаткам деди. Жибриил: Аллах сага 4 чымчыкты алсын деп буйурду. Жана ал чымчыктар короз, тооз, көгүчкөн жана карга экенин айтты. Ибрахим корозду, тоозду, көгүчкөндү жана карганы алды да аларды союп, жиликтеп, бир чакага салып, аралаштырып койду. Анан Ибрахимге ар бир тоонун чокусуна союлган чымчыктардын бөлүктөрүн коюп чык да, андан соң ал чымчыктарды чакырсаң, алар сага кайра тирилип келишет деген аян вахий келди.
төрт канаттуу Аллахтын моожиза кереметин аткарып, чын эле кайра чогулуп, тирилип, Ибрахимдин алдына чогулуп калышты. Ошондо Жебирейил периште Ибрахимге келип, Аллах ушинтип өлүктөрдү тирилтет жана силер шүгүр кылышыңар үчүн ушундай аят белгилерин көрсөтөт деген сөздөрүн жеткизди. Сара Ибрахимге: "О Ибрахим, өмүрүбүз өтүп, каарылык жашка жетип калдык. Аллах бизге перзент ырыскысын берген жок" деди. Ибрахим Сарага: "Мен Аллахтын бизге жазган тагдырына ыраазымын. Сени менен өткөргөн жашоомдо бактылуумун" деди. Сара: "Мен сага бир нерсе айткым келип жатат" деди. Ибрахим: "Эмнени айтасың" деди. Сара Ибрахимге: "Сенин Хажарга үйлөнүшүңдү каалайм" деди. Ибрахим алейхиссалам болсо анын жашоосун өзгөртө турган жана Аллахтын фазилети менен перзенттүү болуп кала турган бул таң калыштуу, нары күтүүсүз окуяны кабыл ала албай турду. Сара: "Ушул жакшы болот. Мен бул кадамга өзүм ыраазы болгон абалда барып жатам. Хажарды никелеп ал, о Аллахтын халили" деди. Ибрахим Сарадагы туруктуулукту жана бейпилдикти көргөндөн кийин Саранын сунушуна макул болуп, анын кызматчысы Хажарга үйлөнмөк болду. Ошентип Ибрахим Аллахтан салих перзент үмүт кылып, дуа кылып сурап, Хажарга үйлөндү. Сара Ибрахимге: "Аллах бизге перзент берген жок. Кызматчыбыз Хажарга ажеп эмес. Аллах андан сага салих перзент берсе" деп айтканы чынбы? Ооба. Ибрахимди Хажарга үйлөнткөн кожойке Сара өзү. Numurut эмне болду чоң ата? Анын аягы тарыхта эң таң калыштуу болуп бүткөн. كيف يا شيخنا؟ Numruттун ушунча күч кубаты, текеберлиги болгонун көрдүңөрбү? Ооба, көрдүк. Анын бүт ааламды туткундап башкарганын, анандагы адамдарды тирүүлөй өрттөгөнүн, бул нерселерге буйруп союуга өкүм кылганын, ушундай башкаруусун көрдүңөрбү? Башкаларга өтө таасирлүү сабак болсо экен, кантип өлдү Numurut? Ал чиркей менен эле өлтүрүлдү. Чиркей? Ооба, асмандардагы жана жердеги аскердин баары Аллахка таандык. Бирок ал чиркей менен эле өлтүрүлдү. Бирок бул жөнүндө өзүнчө кызык баян бар. Муну азыр силерге айтып берем. Мага кимдин кудурети жетет? Мен өзүм падышамын жана өзүмдүн аскерим бар. Аллах ага атайын периште жиберип, ага даават кылды. Бирок Numrut андан баш тартты. Таухид жалгыздоо? Кимди жалгыздайм? Мен өзүм жалгыз кудаймын. Периште экинчи жолу аны таухидке даават кылды. Менин өзүмдүн кудайларым бар.
Men özüm жалгыз Кудаймын. Анан периште аны үчүнчү жолу Аллахты жалгыздоого чакырып даават кылды. Аскериңерди даярдагыла. Мен дагы аскеримди даярдайм. Бүт жер жүзүндөгү аскерди даярдаймын. Биз согуш талаасында беттешели. يلي خليلك ربنا من زيك، يلي ضيوفك من السما نزلت لك، خطك مناسكنا يلي مليت البيت، سلمت سلمنا لبيك رب البيت، ورثنا قبلتنا قبل الرسل بسنين، وجهت أمتنا ليها يوم الدين، يلي خليلك ربنا. نبي